Торгарт өткөрүү пунктунда жүк ташуучу автоунаалар үчүн электрондук кезек системасынын пилоттук долбоору киргизилди. Буга чейин өткөрүү пунктунун аймагында жүк ташуучу унаалардын көп чакырымга созулган кезектери дайыма пайда болуп келген. Айрым учурларда алардын узундугу 25 чакырымга чейин жеткен. Бул жол инфраструктурасына кошумча жүктөм түзүп, Чатыр көл аймагындагы экологиялык абалга да терс таасирин тийгизген. Мындан ары жүк ташуучу унаалардын кыймылы электрондук кезек аркылуу уюштурулат. Долбоордун негизги максаты өткөрмө пунктунун астындагы жүк ташуучу автоунаалардын тыгымын кыскартуу жана ошондой эле айдоочуларга жеңил жана ыңгайлуу шарттарды түзүү. Жүк ташуучу автоунаалар алдын ала катталып, Кара Булак күтүү аймагына жайгаштырылат. Бул жерден транспорт каражаттары электрондук кезекке ылайык этабы менен өткөрүү пунктуна жөнөтүлөт. Бул транспорттун кыймылын тартипке келтирүүгө, кирүүчү жолдорго түшкөн жүктөмдү азайтууга жана кезектин өтүшүн ачык айкын кылууга мүмкүндүк берет. Пилоттук долбоордун ишке ашырылышы менен Нарын бажысынын ишмердүүлүк аймагына болгон жумушчу сапардын алкагында мамлекеттик бажы кызматынын жетекчилиги таанышып чыкты. Мындан тышкары өткөрүү пунктунун инфраструктурасын модернизациялоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер да текшерилди. Бул жерде инспекциялык текшерип кароо комплексинин курулушу, административдик имараттарды реконструкциялоо жана өткөрүү пунктунун аймагын кеңейтүү иштери жүргүзүлүүдө. Торгарт өткөрмө пунктунда азыркы учурда ИДК курулуш иштери жүрүп жатат. Ал жакта заманбап оборудование жанагы жабдыктар орнотулат. Жанагы Кытай тараптан келген машиналардын, автоунаалардын жүктөрүн текшерүү боюнча рентген оборудование. Андан тышкары былтыркы жыл менен жатаканалар, ашканалар жана жанакы биздин кызматкерлердин иштөө шартын жакшыртуу максатында дагы тийиштүү реконструкция жана ремонт иштери бүгүнкү күндө аяктап бүттү. Мындан тышкары тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн жаңы күтүү залы ачылды. Бул чаралардын бардыгы өткөрүү пунктунун ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга жана жүк ташуучулар менен тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган.